Саламатсыңар балдар. Мына biz бүгін силер менен дагы кайрадан жолугуштук. Балдар, бүгін biz силер менен гүл жасаганды үйрөнөбүз. Бүгүнкү гүлүбүз кызгалдак гүлү. Андемесем кызгалдак гүлүн жасоо үчүн бизге килей, кайчы, андан кийин сап жасоо үчүн сапча, ал эми гафли кагазы, андан кийин автомат килейбиз, пуфа килей, анан жип дагы колдонсок болот. Бул себеби бизге дайыма эгерде килейбиз болбой калса же жагышпай калса жип менен байласак болот, килейлесек болот, тезирээк болсун десек, автомат килей менен жагыштырсак болот. Биз ушул өзүбүздүн каражатыбызга карап, ыңгайыбызга карап, ар түрдүү килейлерди колдонсок болот деп баарын алып келдик. Андемесем балдар, бизге бүгүн кызыл, жашыл, андан кийин сыя түстөр керек болот. Андемесем баштадык. Бүгүнкү көрсөтүүдө кызгалдак гүлүн жасоодо перзат менен ак мөөр жардам берет. Бул окуучуларым аябай гүлдөрдү жакшынакай жасайт. Кане эмесе баштадык кыздар. Эң алгач гүлдү жасоо үчүн биз гүлдүн бүртүкчөлөрүн жасайбыз. Кызгалдак гүлүн жасайбыз балдар. Кызгалдак гүлүн силер көрсөңөр керек, талаада өсөт, май мезгилдеринде. Кане эмесе анын бүртүкчөсүн баштайбыз. Эгерде силерде сары түс болсо, бүртүкчөсүн сары түс менен жасасаңар болот. Кане эмесе ак мөөр бүртүкчөнү даярдаганда биз сабын даярдап турабыз. Анын сабыны жасоодо 1 сантиметр же болбосо 1,5 сантиметр кылып ушундай кылып кыркып алгыла. Андан кийин кана персат. Сен бүртүкчө гүлдөргө кырк, дагы экөөнү. Балдар, силер эгерде түз кырка албасаңар, биринчи бүктөп алып, андан кийин кырсаңар болот. Бүртүкчөнү дагы жасоодо 1,5-2 сантиметрден кырсаңар жакшы болот. Себеби биздин гүлүбүздүн ортосунда жакшынакай, татынакай болуп көрүнөт. Кане эмесе кырка баштайбыз. Кыркытасыңарбы, балдар? Кыздар, силерге кружок биздин ирим жагабы? Ооба, эмнеси менен жагат? Бул иримде гүлдөрдү жасаганыбыз менен жана шөкүлөлөрдү жасаганыбыз менен жагат. Азаматтар, эми башыңдагы үкү допуну сатып алдыңбы, Перзат? Мага аябай жагып атат. Жок, бул үкү допуну мен өз колум менен жасадым. Азамат, кайдан үйрөндүң бул үкү допуну? Үкү допуну жасаганы мага мугалим жардам берди. Азамат, аябай жарашыктуу болуптур. Силер бул иримде дагы эмнелерди үйрөндүңөр? Көптөгөн картиналарды жасадык, гүлдөрдү жасадык. Азаматтар, майрамдарда базардан сатып аласыңарбы? Жок. Силердин бул иримге катышканга ата-энеңер каршы эмеспи? Жок, каршы эмес. Иш-чараларга, майрамдарга эмне менен катышасыңар? Жасаган буюмдарыбызды алып барабыз, ал жакта көрсөтмөгө коебуз. Азаматтар, эми мугалим эжелериңерге кандай белектер жасагансыңар? Биз майрамдарда мугалимдерге өзү жасаган гүлдөрдү беребиз. Роза гүлдөрдү, тюльпан гүлдөрдү беребиз. Азаматтар, силердин тюльпан гүлдөрүңөр, роза гүлдөрүңөр аларды аябай кубантат экен. Мен деле силердин жасаганыңарды карап туруп,
чындыгында эле ошондой болсо керек деп ойлоп турам. Азамат. Эми мен азыр жабыштырган бул кызгалдак гүлүбүздүн желекчеси. Биздин кызгалдак гүлүбүздүн желекчесин 5-тен 6-дан жасасак болот. Ал биздин ыңгайыбызга жараша болот. Гафли кагазыбызды кыздар туурасынан эмес, узунунан кыркабыз. Себеби туурасынан болсо биздин гүлүбүз жакшы чыкпай калат. Анан өтө чоң жасабайбыз. Саңа түрт. Кызгалдак гүлдүн желекчесин эмнеге окшоттуңар? Тамчыга. Азамат. Силер желекчелерин жабыштырып тургула. Мен ага чейин кызгалдак гүлүбүздүн жалпырагын жасап турам. Андан кийин чогуу жасайбыз. Кыздар, биздин кызгалдак гүлүбүздүн жалпырагы башка гүлдөрдөн өзгөчө. Себеби анын жалпырагы чоң, чекелери ара сыяктуу. Ошондуктан биз аны башка гүлдөргө караганда өзгөчөлөнтүп жасайбыз. Кыздар, мындай ара кылып, ара формада кыркканыбызда жогору төмөнгө карап кыркабыз. Кайсыл жагынан башташыбызды билбей калбайлы. Көрдүңөр, балдар? Мына. Жогорунан төмөнгө карай кыркып, дагы жогоруга чыгабыз. Мынакей, ушуга окшош дагы бизде эмненин жалбырагы окшоп кетиши мүмкүн? Сабиздин жалбырагы. Эми балдар, сабыны биз мына кырмызы түстө жасайбыз. Карагыла балдар, эң биринчи мына ал жагына килейди сүйкөп алганыбыз жакшы, желимди. Себеби мына ал жерибиз ажырап кетпейт. Мына. Көрдүңөр балдар? Мына ушул ажырап кетпеш үчүн башында килейди сүйкөп алганыбыз жакшы. Азамат. Кана, Перзат Азамат жалбырагын жабыштыра баштаптыр. Кана, Азамат. Эгерде силер мантип байландырып жасай албасаңар, анда килейден желимизден сүйкөп алсак болот. Айландырган сайын өз кагаз бышыктап жабышып калат. Ошондуктан коркпостон эле бекем тартып жабыштырсак болот. Аягын желимдеп коебуз. Эми жалбырагын жабыштырабыз балдар. Мен айткандай эле жалбырагын дагы жогорудан башташ керек. Эгер силер
көп жасап машыгып жүргөн болсоңор бат эле жасап коесуңар. Биздин гүлүбүз аябай жеңил, бирок аябай сүйкүмдүү. Майрамдарда баарын көңүлүнө жагат. Сулуу гүл. Мынакей биздин гүлүбүз. Жазда биздин жайлоолордо, андан кийин биздин талааларда кайсы гүлдөр ачылат кыздар? Байчечекей, Азамат. кызгалдак. Ой, Азамат. Жок азын, а? Сыя гүлдөр ачылат экен. Эмне үчүн байчечекей деп аталып калганын дагы билсеңер керек. Кане эмесен байчечекей чечмелеп койгулачы, билесиңерби? Байдын чечекей кызы болгон. Жалгыз чечекей кызы. Жалгыз, а? Мына ошонун атына коюлуптур. Мынакей. Кызгалдак кыздарга жакын гүл. Анда эмесен балдар, бүгүн биз силер менен кызгалдак гүлүн жасаганды үйрөндүк. Силер дагы үйүңөрдө жасап, ата-энеңерге, эже-сиңдиңерге белек кылсаңар болот. Биздин бүгүнкү жасаган гүлүбүз жактыбы? Анда эмесем силерге да жактыбы? Бизге абдан жакты. Ой, Азаматтар. Эмесем ушун менен көрсөтүүнү аяктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканга чейин саламатта болгула. Саламатта болгула, достор.